Мындан 34 жыл мурда 31 августта Кыргызстан эгемен, эркин, көз карансыз мамлекет катары жарыяланган. Өлкөнүн тагдырын чечкен тарыхый чечимди легендарлуу парламент чыгарган. Ошол кезде өлкөнүн эгемендүүлүккө жеткенин кыргызстандыктар жер-жерлерде майрамдашкан. Ошол эле маалда эгемен, эркин мамлекеттин эртеңки келечегине санаркап турушкан. Эгемендүүлүк күнүн, эгемендүүлүк боюнча кабыл алган чечимде мындай бир жакшы ниет, жакшы тилек менен кабыл алып, андай ушундай бир толкундалып, сүйүнүп кабыл алганым эсимде да. Мына ондан бери бир канча ийгиликтер болду. Бул эгемендүүлүктүн эң эле кымбат нерсеси биздин мамлекет эркиндик, сөз эркиндигин, саясий эркиндикти, экономикалык эркиндикти, социалдык эркиндикке жетишкендиги болуп турат. Ушул жылдары мамлекетибиз кыйла өнүгүп өстү десек болот, бирок кемчилик болбойт экен. Мына бүгүнкү акыркы жылдары өтө бир чоң ийгиликтер болуп атканы биздей карыяларды сүйүндүрөт. Мына бүгүнкү күндө болуп аткан өзгөрүүлөр бул элибиздин, журтубуздун, балдарыбыздын эртеңкиси экен деп түшүнөбүз биз. Өз алдынча мамлекет катары түптөлүнү баштаган өлкө татаал жолду басып өттү. Бул аралыкта мамлекетти 6 президент башкарды. Социалдык, экономикалык кыйынчылыктар, саясий туруксуздук, революциялык кагылыштарды башынан кечирген өлкө бүгүн өнүгүү жолуна карай сапар алды. Учурда эгемен мамлекет көп багыттуу тышкы саясатта ордун таап, дипломатиялык байланыштарды бекемдөөгө жетише алды. Азыркы учурда эми мамлекеттин өз алдынча саясаты баштайтында тышкы саясаттагы доктринасы калыптанды. Баштайтында ким менен дос болуш керек, ким менен жакын мамиле күтүш керек, ким менен чалгынга барса сатпайт дегендей да. Албетте биздин ушул жакын коңшуларыбыз менен биринчи албетте жакшы мамиледе болуш керек. Анан мына КМШ эсенги мамлекеттери менен айрыкча анын башында турган Россия менен биз эч качан мамилени үзө албайбыз. Ошону менен катар эле биз көп вектордуу саясат болуп атат. Мисалы батыш дүйнөсү менен, өнүккөн өлкөлөр менен, коңшу Кытай менен дагы бул албетте биздин мамлекет үчүн бул плюс мындай алгылыктуу жактары да. Тышкы байланыштарды жакшыртуу менен Кыргызстан жемиштүү чечимдерге келишим жасай алды. Соода экономикалык айыл чарба багытында тараптуу кызматташуу алып барылууда. Ага катар Кыргызстан чектешкен өлкөлөр менен талаштуу чек ара маселесин да чечүүгө жетишти. Будан дагы өнүгөбөсүн. Мына 3-4 жыл мурда эле билесиңер го, өтө кыйналып, кыйынчылык болуп аткан. Элге деле бардыгына. Мына азыр болот экен го иштесе. Биз айрыкча мен айтат элем, мына туризм боюнча жакшы өнүгөт элдердин мындай баягы иш менен камсыздоо эмес жагы аябай жакшы өнүгүп атат. Адашканда бандабыз адашабыз дейм. Адашкан деле жерлер болду. Мамлекет кыйналып алсыздап деле кетти. Кийин дагы ушинтип революция болуп келип, мына Кудай кааласа өнүгүү жолуга түштүк деп ойлойм да. Ушундай мындан кийин революция болбосун, ушундай өнүгүп эле кете береличи. Кыргызстан макал бар эмес, узактагы туугандан жакын коңшу артык деп. Мына Тажикстан менен граница бүтүп калды, аябай жакшы болду. Чет өлкө менен дагы узактагы Европа, наркы берки өлкөлөр менен дагы тыгыз байланыш жакшы да, өнүгүүгө жол көбүрөөк ачылат деп ойлойм. Быйылкы жылы өлкөнүн эгемендүүлүк майрамы 31 август Жалал-Абад шаарында президенттин катышуусунда белгиленет. Белгилей кетсек, легендарлуу парламент 1990 жылдын 15 декабрында республиканын эгемендик декларациясын кабыл алган. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү жарыяланган. Ошентип эгемен Кыргызстандын тарыхында жалпы 6 президент, 30дан ашык өкмөт башчы алмашкан. Парламент 6 жолу шайланган, 2 палаталуу жогорку кеңештеги төрагаларды кошуп санаганда жалпы 20дай спикер кызмат кылган. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.